Ал эми бул Honda Odyssey үлгүсүндөгү автоунаа Балыкчы шаарынын Фрунзе көчөсүндөгү аялдаманы авто бекетке алмаштырып алгандай. Негизи аялдамага токтоп киши салып же түшүрүп эле кеткенге мыйзам жол берет. Ал эми бул байкебиз болсо, унаанын артын ачып алып, бара турчу багыты жазылган тактаны колуна кармап алып киши күтүп олтурат. Ne деген кстати алышында? Азыр мурун деген ар бир өзүнчө статья менен кетпейт. Азыркы жаңы мыйзам боюнча Бул аксуканга буяк үстөлбөй берет. бул 15 метр сиз остановкадан светофордо да турасыз. Көрдүңүзбү? 15 метр. Ушуну мен артка жылдым азыр. 15 метр. Андан дагы бул аялдамалардын алдынча перекресттен жанынан дагы Буяк токтогон болуп берет. Таптак да. ичине киресиз. Түшүнүктүү болдубу беке? Машинаны кийип коюңуздар. Эмне кимге кетип? Эмне болот? Бул токтоо. Болбойбу? Ушу жарайбы? Токтоп турасыз. Жок, токтоп түшүрүп атат да кишини. Кишини токтоп ары түшүргө болбойт да. Болбойт да. Остановка сатышыңга болбойт. Остановка турабы токтогон болбойт да. Түшүнбөйт да. Шашамайга иши түшүрүп, кайра салып кеткен. Мен ошондо да штраф төлөгөм, мен түшүрүп кеткенде. Токтодуң бүттү же. Издак турат, токтодуң бүттү же. Высотка деген акы жок. Түшүрүп кеткенде. Качта окуңуз, экзаменге жазып берем сизге. Жазып бер бага. Башканы кетиресиң, сайрасың. Баарын бирдей карасаң, мен унчукпайм, сөзсүз. Туруп турса 5 минут анча киши көрсөтөсүң, туруп кет. Жарайт. Бүт баарына жазып беребиз. Баарын бирдей кылам да. Высотка деген жок. Остановка запиши токтоп. Посадка деген бар. Жок. Остановка запиши, раз запиши, вот токтош. Сиз эмне токтоп турасыз? Мен ошо атайын кыстап турам, өзүм жооп берет эми. Мына жазып атам, унчуккан жок. А сен элге да бирдей кыл. Баа алганда сен элге да кыл. Унчукпай эмес. Өтө төмөн иш кылбайм. Эч ким өтө төмөн Иш кылып атасың, көрүп турат. Жок иш. Ошентип алып атам. Токтоп калып иш сүрүп алып. Инспектор айдоочуга бардык жагдайды түшүндүрүп, тийиштүү протоколду жазууга өттү.